Assalamu alaikum. Бүгүнкү видеодо дары-дармектер тууралуу сүйлөп бермекчимин. Мен жеке көз карашымда дары-дармектер 3 топко бөлүнөт. Биринчиси бул зарыл дарылар, экинчиси керек дарылар, үчүнчүсү болсо керек эмес дарылар. Эми ушулардын ар бири боюнча айтып өтөйүн. Демек, зарыл дарылар керек учурда, муктаждык болгон учурда колдонулбаса, оору күчөйт. Жана ал оору өзү менен кошо жаңы ооруну дагы пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан зарыл болгон дарыны зарыл учурда ичишиңиздер керек. Же укол болсо уколун, же свеча болсо свечасын пайдаланышыңыздар керек. Болбосо өйдө да айтып өткөнүмдөй, бул нерсе сиздердеги оорунун кийинки стадияга өтүшүнө жана ушундай эле кошумча ооруларды пайда кылышына себепчи болуп каласыздар. Өзүңүздөргө өзүңүздөр зулумдук кылган болосуздар. Андыктан зарыл дарыларды эч убакта кечиктирбеңиздер. Канча убакытка жазылса, ошончо убакыт айткандай кылып ичиңиздер. Эми зарыл дарыларга кайсылар кирет? Албетте зарыл дарылар аптекада сатылат. Жана аптекадагы дарылардын дагы баары зарыл боло бербейт. Мисалы, сефтриаксон. Бул антибиотик. Эгерде сизде ушул организмиңизде микробтор көбөйүп кеткен болсо, айталы өпкөдөбү, же бөйрөктөбү инфекция көбөйүп кеткен болсо, сөзсүз түрдө ушул антибиотикти же башкасын, мисалы левофлоксасинди алыш керек болуп калат. Минимум 5 күн, антибиотик өзү 5 күндөн аз убакыт ичилбейт, сайылбайт. Ошондуктан минимум 5 күн аласыз, балким 1 убакыт, балким 2 убакыт. Ошондо эмне болот? Сиздеги инфекция нөлгө түшпөсө дагы, балким 5-10%га чейин азаят да. Мисалы 100% болсо, 90% микроб жок болот. Анан ошонун негизинде ден соолугуңуздар жакшырат. Бирок ден соолук жакшырат деген бул өтө деле баягы чоң жыйынтык катары эсептелип калышы мүмкүн. Албетте ден соолук жакшырбайт го, бирок сиздеги микробтор жок болгонун эсебинен мурдагы калыбыңыздарга келесиздер, эч кур дегенде. Албетте зыян деле болбой койбойт дарынын. Бирок ошол зыянынан качып колдонбой койгондогу зыян чоңураак болот да. Ошон үчүн эгерде кайсы гана дары жазылган болбосо сизге, айткандай кылып ичиш же балким укол болсо уколун алыш керек болот. Дагы бир мисал келтирейин. Мисалы метформин. Бул кант диабетинде колдонулуучу дары. Мунун таасирлери өтө көп. Эң негизгиси кандагы ушул клеткалардын инсулинге болгон сезгичтигин арттырып берет. Натыйжада клеткалар азыктанат. Ошол себептүү бул дары жазылган болсо, муну дагы сөзсүз түрдө ичиш керек болот. Болбосо кандагы глюкозанын деңгээли күн санап көтөрүлүшү мүмкүн. Глюкоза канчалык көбөйгөн болсо, ошончолук зыяндуу болот. Эң оболу орган мишени деп коет. Бөйрөккө, жүрөккө, жүрөк кан тамыр системасына, көзгө, нерв тамырларына көбүрөөк зыян тийгизет. Ошондуктан глюкозаны эч убакта көбөйтпөшүбүз керек. Ал үчүн болсо метформинди ичиш керек болот. Сиздерге мисал катары ушул зарыл болгон 2 дарын айтып өттүм. Мындай дарылар өтө көп. Бирок дагы бир ирет айтам, аптекада сатылган дарылардын баары эле зарыл боло бербейт. Зарыл дары сиздин ден соолугуңуздун абалын бир аз өзгөртөт. Балким температураны түшүрүшү мүмкүн, көтөрүлгөн болсо ооруну калтырып бериши мүмкүн, микробду жок кылышы мүмкүн. Бул зарыл дарылар. Эми экинчи топ бар. Булар болсо керек дарылар деп эсептейли. Жана булар колдонулбай калса, керек учурда сизге эч кандай зыян болбойт. Ден соолугуңуз начарлап кетпейт. Бирок эгер колдонсоңуздар жакшыраак болот. Буларга эмнелер кирет? Витаминдер кирет, микроэлементтер кирет. Анан
Мисалы сорбенттер кирет, мисалы интераскел, жанагы эме дегендер бар го, активированный уголь деген. Булар колдонбой калса чындап өтө олуттуу деле зыян көрбөйсүз, бирок алсаңыздар, ичсеңиздер жакшы болот. Ошондуктан эгер сизге дарыгер жазып ушул дарыларды колдонуу сунушун берген болсо, албетте алганыңыздар жакшыраак болот. Мен ошону сиздерге үгүттөйм. Витаминдер дагы керек учурда колдонулган жакшы. Бирок витаминдерди бир шарт менен ичебиз. Бул кандай десеңиздер, мисалы сиздер магний ичкиңиздер келсе, лабораторияга барып, магнийге анализ тапшырасыздар. Чындап дефицит болуп чыккан болсо, магний жетишпесе, анда ошону ичсеңиздер болот. Мисалы D витамин жетпей атат деп күмөн кылдыңыз дейли. Ага дагы анализ тапшырасыз. Жетишпей атса ичсеңиз болот. Мен витамин D'ны 5000 единицада сунуштайм, андан аз сунуштабайм. Профилактикалык дозада деле ушундай ичсеңиздер болот. Витамин D'нын оң таасирлери өтө көп. Эми 3-чү топтогу дарыларга биз өтөйлү. 3-чү топтогу дарылар керек эмес дарылар. Буларга эмнелер кирет? Булар 2-чү топко окшоп кетет. Витамин, микроэлементтер, ошол эле жана айтып өткөн сорбент деле кириши мүмкүн. Эгерде булар дарыкананыкы эмес болсо. Анткени тастыкталган эмес нерселер сатууга чыкпайт да. Лицензия ала албайт. Ошондуктан аптекада сатылбаган витаминдерди, микроэлементтерди албай эле коюңуздар. Компаниянын дарылары. Аттарын айтпайын, баарыңыздарга белгилүү. Ошол дарылардын сиздерге эки зыяны бар. Биринчиси бул ден соолукка пайдасы балким болор, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде чоң зыян келтирип койгонун дагы билбейсиздер. Боордун ушул токсический гепатитин пайда кылып коюшу мүмкүн, рак ооруларын чакырып коюшу мүмкүн, анча-мынча миома, ушундай кисталарды чоңойтуп салышы мүмкүн. Ошондуктан эч убакта компаниянын дарыларын мен сиздерге сунуштабаймын. Анан экинчи топтогу витаминдерди алсаңыздар болот, керек учурда. Текшерүүдөн өткөн да алар. Эми дагы бир топтогу дарылар бар. Бул кайсы десеңиздер, бул албетте кылымдардан бери колдонулуп келген чөп дарылар. Алар аптекада дагы бар, аптекадан сыртта деле бар. Жана бул чөп дарыларды аптекадан деле алсаңыздар болот. Сыртта сатылса, сырттан деле алсаңыздар болот, чындап чөп дарылар болсо. Анан өзүңүздөр тоодон, таштан терип келип, өзүңүздөр деле ушул кургатып ичсеңиздер деле боло берет. Булардын албетте медицина, азыркы заманбап медицина өнүгө электе, ушул медицина аркылуу традиционный деп коет, жашап келишкен ата бабаларыбыз. Жана мен бул чөп дарыларды эч убакта сиздерге колдонбоңуздар дебейм. Анткени кээ бир учурларда чындап таасири чоң болот да. Колдоно бериңиздер. Ал эми өйдөдө айтылган дарылар боюнча жалпылап түшүндүрмө бердим. Эми дарылар боюнча кошумча дагы кандай маалыматтарды берсек болот? Мисалы, бир ооруга бир дары жетиштүү учурлар бар. Мисалы, сизде калкансымал без боюнча маселе болсо, оору болсо, гипотиреоз же тескерисинче тератоксикоз болсо, гормонду берип, же болбосо гормонду азайта турган эле дары жазылат. Кошумча дары дээрлик жазылбайт да. Кээ бир оорулар бар. Мисалы, ашказанда жара болсо, же 12-элек чечегиде жара болуп калса, трехкомпонентный, четырехкомпонентный деп коет. Жок дегенде 4 дары ичилет. Балким 6-7 өттө, уйку безде маселелер болсо 8ге чейин дарылар сунушталышы мүмкүн. Ошол учурда сиздерде мындай бир коркуу болот экен да. Мен бул дарыларды ичсем боорум иштен чыгып калат деген бир коркуу болот экен. Ушул коркууну мен сиздерге ушул туура эмес коркуу демекчимин да. Анткени кандайдыр бир медицина сунуштаган дары балким боорго зыянын тийгизеттир.
жок дегенде балким 5 жыл, балким андан да көп убакыт ичилсе үзгүлтүксүз, ошондо балким зыян тийгизет. Бул учурларда мисалы ошо ашказанда жара болгон учурда максимум 2 айга эле дары сунушталат сиздерге. Болбосо 2 жума эле дарыланышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн сиздерге көп дарылы сунушталган учурларда чочубаңыздар. Айткандай кылып иче бериңиздер. Себеби 1-2 дары сиздерди жакшы кыла албайт. Анан рецепт колго тийгенде ушунча дары турган болсо арасынан мыналар эле керек деп ойлобоңуздар да. Ошентип тыянак чыгарбаңыздар. Анан ушул орунда эми эстегениме байланыштуу айтып кое берейин. Баягы элдин пикири менен жашоо деген баарыбызда эле бар да. Жана ушул нерсе оорунун күчөшүнө, жада калса кошумча оорулардын пайда болушуна да алып келерин мен түшүндүм. Эмнеге андай десеңиздер, мисалы сизде кандайдыр бир оорунун белгилери пайда болду, балким тастыкты алды дагы, дарыланып атасыз. Ошол учурда кошунаңызбы, же кандайдыр бир таанышыңызбы, кесиптешиңиз ушул сиздеги оору тууралуу кандайдыр бир факт келтирип койду да, бул нерсе ракка алып барат деп коюшу мүмкүн. Болбосо сен бул дарыларды ичсең бооруң иштен чыгат деп коюшу мүмкүн. Жанагы дарыдан болгон коркуу дагы ушул элдин пикиринен улам жаралат экен да. Ошон үчүн мен сиздерге айтар элем, эч убакта ооруңуздар тууралуу медицина кызматкеринен башка адамга айтпай эле коюңуздар. Балким сизге жооп бериши керек болгон үчүн өзүн милдеттүү катары, билген адам катары сезип, өзү билген бир маалыматты айтып кое берет. Бирок ал маалыматты сиздин ооруңузга эч кандай тиешеси деле жок да. Ошон үчүн элдин пикири менен жашабаңыздар. Мен көп жолу күбө болдум ушул нерсени. Жада калса ооруканада жатып туруп мен жазган дарыларды ичпей койгондор болгон да. Анан ойлоп калат экенсиң. Ушундай тыянакка келет экенсиң да. Анан ошон үчүн айтар элем, элдин пикири менен жашабаңыздар. И даже врач деле баарысы сиздерге мындай толук кандуу маалымат бербеши мүмкүн. Сизге кандайдыр бир коркунучтуу диагнозду айтып койсо, ошого ишенип албаңыздар. Толук кандуу ишенип таянып албаңыздар. Балким сиздердеги оору ошол эле оору анын жеңил түрүдүр. Балким ал оору жоктур. Ошон үчүн башкаларга дагы көрүнүп көрө бериш керек. Эң оолу ушул Кудайга болгон ишеним, андан болгон баягы үмүт чоң болсо, аракет кылсаңыздар сөзсүз түрдө айыгасыздар. Анан дарыны көп көрбөңүздөр да. Медицинанын мүмкүнчүлүгү чексиз эмес деп мен дайым эле айтып келем. Тилекке каршы кээде ичкен дарылар тескерисинче таасир эткен учурлар болот. Бирок тилекке каршы мындан жакшыраак таасир эте ала турган бир мүмкүнчүлүк адам баласында боло элек. Ошон үчүн эң оолу Кудайдан тилеп өзүңүздөргө шифаны, көбүрөөк кайрымдуулук кылып муктаж адамдарга анан айыккан аракет кыла беришиңиздер керек. Анан сиздердеги кандайдыр бир симптомдор, мисалы ооруу, денедеги кычышуу, баш айлануу, булардан кутулган аракет кылбаңыздар. Симптом бул керек. Симптом болуп атабы, демек ден соолукта маселе бар. Жакшылап текшерилиш керек, шашылбай. Анан текшерилүүнү дарылануу катары көргөн адамдар дагы бар экен да. Мисалы биринчи жолу дарыгерге бардыңыз, анализ жазды, УЗИ жазды, ошолордон өттүңүз. Болду, ошону менен кандайдыр өзүн жакшы сезип калганда кайра барбай койгон адамдар дагы бар. Текшерилүү бул дарылануу эмес. Эринбеш керек. Анан айыгууга көп убакыт керек болот. Мисалы, сиз семирген болсоңуз, 30 килограмм ашыкча салмак бар дейли сизде. Бул 30 килограмм салмак сиздерге 1 айда же 5 айда болуп калган жок да. Жок дегенде 3 жыл, 5 жыл, балким 10 жылда ушунча салмак коштуңуз. Анан аны кетириш үчүн сиздерге 1 ай жетиштүү болбойт да. Ошон үчүн шашылбаңыздар дегим келет. Кандай гана оору менен күрөшпөңүздөр,
ээринбеңиздер, үмүтсүздүккө түшпөңүздөр. Албетте бир жол табылат. Кудайым ооруну берди, шыпасын кошо берет. Ошол нерсени сиздерге айткым келди. Бүгүн аман болуңуздар. Жакшы комментарий жазгандарга мен ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Суроолорду, ой пикирлерди комментарийге жазышты уланта бериңиздер. Анан ушул баракчага каттала электер, доктор Аманбаев баракчасына, YouTube'га сөзсүз түрдө катталып коюшту унутпаңыздар.